Бурсага келген тажрыйбалуу саякатчылар уникалдуу жибек базарына сөзсүз баш багып кетишет. Биз азыр Козахан базарына келдик. Бул жака бир гана соода кылбастан саякаттап, ошондой эле тамактануу үчүн дагы келсеңиз болот. Биз азыр бул базарды чогуу кыдыралы, жүрүңүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй базарда киши абдан көп. Бул жактан кийим кече, колго жасалган буюмдар жана ошондой эле ушундай зер буюмдарды дагы тапсаңыздар болот. Ал эми биз тигил жакка дагы баш багып көрөлү. Сиздер көрүп турган бул Козахан мечити. Туркиядагы улуу мечит менен Орхан мечитинин аралыгында жайгашкан бул мечитти Султан Баязид эки курдурган. Имарат 2 кабаттан турат. Үстүңкү кабатында 50, астыңкы кабатында болсо 45 бөлмө бар. Мечит кирпич жана таштан салынган. Козахандын тарыхый архитектуралык стили толук сакталып калган. Бүгүнкү күндө зыяраткананын жогорку кабатында жибек жана жибек товарлары сатылган дүкөн бар. Жогорку кабатында күн чыгышка караган бир эшик, астыңкы кабатында болсо Орхан мечити менен жабык базарга карай ачылган эшиктери бар. Козахан мурункудай эле бүгүнкү күндө да Бурсанын жибек жана соода борбору болуп саналат. Бул жакта дагы айымдарга ылайыктуу сонунун жоолуктары сатылат экен. Мерхаба. Бу не кадар? 100 лира. 100 лира. Бардыгы жибектен жасалган. Сонун мына өзүңүздөр көргөндөй жоолуктар 60 лирадан башталып 100 лирага чейин экен. Ал эми биз сапарыбызды улайлы. Бул жерде чапандар, Бурса шаарында бүгүн күн ысык болгондуктан биз азыр атайын ичине кирип, ушул тамактануучу жерине отуруп калдык. Азыр эс алгандан соң базарды аралап кыдырабыз. Айтор Бурса шаарындагы бул базарды бир күндө кыдырып бүтүү мүмкүн эмес.